Глюкометрия стандарттык операциялык процедурасы эл аралык сунуштамалардын жана Кыргыз Республикасынын ченемдик методикалык документтеринин негизинде иштелип чыккан. Глюкометр тест полосканын жардамы менен жаңы капиллярдык кандагы глюкоза өлчөмүнүн сандык көрсөткүчүн аныктоо үчүн прибор. Глюкометрия процедурасы үчүн төмөндөгү жабдууларды даярдоо зарыл. Глюкометр, медициналык спирт жана кебес же спирттелген кагаз майлыктар, тест полоскалар, калем сап жана терини тешүү үчүн скарификатор, самын жана тери антисептиги, Б классындагы медициналык калдыктар үчүн контейнер. Иш аракеттердин алгоритми: өзүбүздү бейтапка тааныштыруу, эрежеге ылайык бейтапты идентификациялоо, бейтапка процедуранын жүрүшүн түшүндүрүү. Өлчөө учурунда флакондогу жана тест полоскалардагы коддор глюкометрдин дисплейиндеги коддор менен дал келүүсү зарыл. Эгерде кандайдыр бир айырма бар экендиги аныкталса, анда приборго кайрадан код киргизүү керек. Спирт жана кебес тампон же спирттелген кагаз салфетка даярдап алгыла. Манжадан кан алуудан мурда бейтаптын сөймөйүн укалуу абзел. Процедуранын алдында гигиена талаптарына ылайык колду жууп тазалоо шарт. Бир жолку кол каптарды кийебиз. Бейтаптын сөймөйүн спиртке же спирттелген салфеткага малынган кебес тампон менен тазалап, сүйкөлгөн спирт кургагыча күтүңүздөр. Терини ручка же скарификатор менен тешебиз. Тканьды жабыркатып албоо үчүн терини өтө терең тешүүгө болбойт. Кандын өтө чоң тамчысы жыйынтыкты бурмалап коюшу мүмкүн. Ошол себептен тест полоскага канды белгиленген өлчөмдөн көбүрөөк салууга же тамчылатууга болбойт. Кандын алгачкы тамчысын алууга болбойт. Аны спирттелген салфетка менен сүрүп салабыз. Кан тамчысы шыбалган түрдө болбош керек. Анткени тест полоска аны сиңире албай калат. Тест полосканы сөзсүз түрдө кандагы глюкоза көлөмүн өлчөө процедурасынын алдында алып чыгуу зарыл. Кан алуу тест полосканын учтары аркылуу жүзөгө ашырылат. Ошол себептүү тамчыны тест полосканын так учуна такуу абзел. Тест полоскага кан автоматтык түрдө тартылат. Буга капиллярдык күчтөр шарт түзөт. Болжол менен 10 секундтан кийин өлчөө иштери аяктайт. Дисплейге өлчөө жыйынтыгы чыгарылат. Прибор бул жыйынтыкты эстеп калат. Пайдаланган тест полосканы сууруп чыккыла. Мындан соң прибор өз алдынча өчүп калат. Текшерүү иштери өткөрүлгөндөн кийин пайдаланылган тест полосканы Б класстагы медициналык калдыктарды чогултуучу идишке таштайбыз. Бейтаптын манжасындагы тешилген жерине спирттелген салфетка же кебести карматып коебуз. Кол каптарды чечип, Б классындагы медициналык калдыктарды чогултуучу идишке салабыз. Колдорду гигиеналык талаптарга ылайык жууп тазалоо зарыл.